негизинен мыйзамды алып келип атасыңар. Бирок баягы министрлер кабинетинин төрагасы демилгечи десе эле ар бир мыйзамды өткөзө беребизби? Же сиздер мындай иштин элдин пайдасына, кызыкчылыгына, шартына жараша мындай карама каршылык көрсөтө аласыздарбы? Эмне үчүн дегенде, мен айтайын дегеним. Же министрлер кабинети элдин канын соруш үчүн чыгарган мыйзамдарын келип защита кылыш керек десе эле кыла бересиңерби деген менин суроом да. Эмне үчүн дегенде, мына акыркы күндөрү мен больницага барып сизге да өзүңүзгө кайрылган учурлар болду. 2980 сом төлөп жүргөн соо палатасы бүгүнкү күндө кандай шартта түшпөсүн 14500гө көтөрүлүптүр. Карапайым элдин азыр айылдан келип 14500 сомго больницага жата албайт. Бул бир. Экинчиси страхованияда менен сизге эмес, биякта страхование боюнча, камсыздандыруу боюнча ким биякта? Убактымда. Сиз жооп берип коюңузчу. Мынакей ошол жерге Нацк госпитальга барсам, ошол жакта алдымда тургандар ыйлап атат. Врачтар барып камсыздандырууну акчасын төлөп кел десе, алар төлөп келет экен, макул ошол жерден. Бирок ошончо убакыт, ошончо шарты жок. Ошол эле мезгилде ал камсыздандыруу 5 күндөн кийин гана күчүнө кирет экен. 5 күнгө чейин ал адам өлүп калабы, же ошол чыгып кетеби? Ушул жактарын ойлонгон эмессиздерби? Жооп берип коесузбу сиз ошого? Саламатсызбы? Сиз туура айтып атасыз, биз быйыл ошону киргизгенбиз. Эгерде камсыздандырылган адамдар ооруканага жатам десе, анда ошол дарыланган акчасын толук төлөшөт. 14 миңге чейин чыгып кетти бүгүнкү чейин. Бирок ошол эгерде камсыздандыруу болсо эле, анда 830 сом эле төлөш керек болчу. Ошого чейин эми ооруканага жатканга чейин камсыздандыруу полисин алса, болгону эле 1722 сом бир жылына. Бир жылга ошону эртерээк, 5 күн эртерээк алып койсо, ошондо ооруканага 800 сом төлөп эле. Элге түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн эмне кылдыңар сиздер тараптан айтыңызчы? Макул, биз мыйзам март айында чыкты эле, ошол март айынан бери биз бүткүл Кыргызстан боюнча кыдырып чыктык. Ар бир оорукана менен, ар бир ошол райондордо, областтарда болгон деңгээлдер эл менен жолугушканбыз. Азыр экинчи жолу кайра чыгып атабыз. Азыр мына чүйдү бүтүрдүк, эми ош тарапка барабыз. Ошонун баары. Эми мындай кыскача, сиздин баягы мен айтып аткан биякта жомокторуңузду уккум келбейт. Силер элге барып, силер карапайым эл менен жолукпай элесиздер. Силер жергиликтүү бийлик менен, больница менен, соцзащита менен жолугуп, аларга милдеттендирип коюп, кыласың кылбасаң жылдын жыйынтыгы менен силерге выговор беребиз дегенди өкмөт аркылуу, через область администрация аркылуу кылдырып туруп кана өзүңөр отурасыздар. Эмне кылып отурасыздар? Элге жеткизгиле. Улуттук телерадио компаниялар эмне кылып атат? Радио эмне отурат? Facebook деген, интернет булактары деген толтура азыр. Элге маалымат жетпей атат. Жетпеген үчүн бояка өлгөн аткан адамдын жанына келип туруп страхование дегенде каяка төлөөрүн билбей чуркап жүрүшөт ушул жерден. Силер ордуңарга отуруп алып, бияка жеткизип атабыз, эл менен жолугуп атабыз деп калп сөздөрүңөрдү айтпай эле койгула. Эртеңден баштап мынакей улуттук телерадио компаниясына бергиле, ошол жак менен сүйлөшкүлө, Facebooктарга чыгаргыла. Качан гана элге толук кандуу маалымат жеткенде гана ошондо эл ынанат ошого. Ал төлөсөм азыр кээ бир көпчүлүк адам түшүнбөйт. Мен эмне үчүн азыр төлөшүм керек 1000 сом же 800 сом? Эмне үчүн ал керек мага? Силер ошонун баарын түшүндүрүп бергиле да, больницага барганда момундай болот деп туруп, анан ал төлөнбөгөндөрдү келип туруп, акчасын кыйнап 14500гө төлөтүп, еще ар жактан дарынын баарын саттырып келип атасыңар. Мына көчө